Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакта биз призманын көлөмү деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты тик призманын көлөмүнүн формуласын үйрөнөсүңөр. Формуланы колдонуп мисалдарды иштөөгө көнүгүп, турмушта колдоно аласыңар. Өз алдынча иштөөгө жана жоопкерчиликке тарбияланасыңар. Биз балдар призма жөнүндө түшүнүгүбүз бар. Призманын негиздери 3 буруштук, 4 буруштук жана башка эң буруштук болот. Ал эми каптал грандары болсо тик буруштуктардан түзүлөт. Андан тышкары призма жантык призма жана тик призма деп айтылат. Биз азыркы учурда тик призманын көлөмүн табуу боюнча үйрөнөбүз. Азыркы сүрөттө көрүлүп турган тик призманын көлөмүн табыш үчүн биз 3 өлчөмүн көбөйтөбүз. Башкача айтканда, бийиктигин узунуна, анан туурасына көбөйтөбүз. Демек биз 3 өлчөмүн тең А, В, С деп каалагандай сандар менен белгилеп алсак, анда көлөмү 3 өлчөмүнүн көбөйтүндүсүнө, башкача айтканда B барабар А көбөйтүү В көбөйтүү Сга. Призмалардын көлөмү негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөн көбөйтүндүсүнө барабар. Муну азыркы эле мен айтып кеткендей, ушул сүрөттө негиздери 3 буруштук, 4 буруштук, 6 буруштук жана башка призмалар турат. Мына булардын аянттары, негизинин аянттарын биринчи таап алып туруп, андан кийин анын бийиктигине көбөйтөбүз. Негизинин аянттары 3 буруштук. Эгерде 3 жагы тең бири-бирине барабар болсо, анын аянтын билебиз. Эс 3 буруштуктун аянты барабар А квадрат тамырасында 3 бөлүнгөн 4кө. А эгерде негизи квадрат болсо, анда эс барабар А квадратка. Ал эми негизи 6 буруштук болсо, аныкы эс барабар 3А квадрат тамырасында 3 бөлүнгөн 2ге. Мына ушу формулаларды колдонуп туруп негизинин аянтын таап, анан бийиктигине көбөйтүп койсок, биз призманын көлөмүн алган болобуз. Тик призманын жактары 10 сантиметр жана 6 сантиметр. Арасындагы бурчу 60 градус болгон параллелограмм берилиптир. Демек негизи параллелограмм экен. Ал эми призманын бийиктиги 12 сантиметр болсо, көлөмүн табабыз. Демек берилди. АБ жагы 10 сантиметр, АД жагы 6 сантиметр, ВАД бурчу 60 градуска барабар. Ал эми H бийиктиги 12 сантиметр болсо, Б көлөмдү тапкыла дейт. Биз эреже боюнча биринчи негизинин аянтын таап алабыз. Демек эс негизинин аянты параллелограмм болгондуктан биз 2-3 буруштукка бөлөбүз. Дагы 1-3 буруштуктун аянтын эсептеп, аны 2 эселейбиз дагы, анан негизинин аянтын таап алабыз. Жазалы. 2 кашанын ичинде 2ден 1 АБ көбөйтүлгөн Ады синус 60 градус. Демек негизинин аянтын формула боюнча жаздык. Эми эсептөө жүргүзүп көрсөк, 10 көбөйтүү 6 синус 60 градуста тамырасында 3 бөлүнгөн 2ге барабар. Демек бул жерден 60 менен 2 кыскарып кетип 30, тамырасында 3 калды. Демек негизинин аянтын таптык балдар. Эми көлөмүнүн формуласын коебуз. Призманын көлөмү B барабар негизинин аянтына бийиктигин көбөйтүш керек болчу. Демек ошонун негизинде негизинин аянты 30 көбөйтүү тамырасында 3, ал эми бийиктиги 12, экөөнү көбөйтөбүз. Барабар 360 тамырасында 3 сантиметр кубка барабар экен. Демек биздин эсебибиз чыкты балдар. Мында параллелепипед берилиптир. Биз параллелепипеддин көлөмүн тапкандан мурун сабакта өткөнбүз. Демек параллелепипеддин көлөмүн анын негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөнгө барабар. Демек параллелепипед, тик параллелепипед анан жантык параллелепипед болуп 2ге бөлүнөт.
Demek munun kөлөmү негизи мындан дагы негизинин аянтына бийиктигин көбөйтөбүз ашты. Формула менен табыларын билебиз. Эми азыр карап көрсөк балдар, могу жерде клетка менен тик призма турат. Демек ал тик призмасынын 3 өлчөмүн көбөйтөбүз эсептеп туруп. Демек көлөмү ушуга барабар. А эгерде жантык призма болуп калса, анда деле негизинин аянтын эсептеп туруп бийиктигин көбөйтөбүз. Бирок бийиктигин биз жантык кыйшайып тургандыктан h бийиктигин өзүнчө таап алып туруп, анан b барабар s көбөйтүү h деп жасабыз. Демек бул жерден биз эмнеге көңүл бурушубуз керек экен балдар? Бийиктигине көңүл бурушубуз керек экен. Сүрөттөн карап көргүлө. Бизге көнүгүү берилди. Тик призманын негизи тик буруштуу үч буруштук. Бийиктиги 9 дециметр. Эгерде тик буруштуу үч буруштуктун катеттери 6 дециметр жана 8 дециметр болсо, призманын көлөмүн тапкыла дейт. Демек эмне берилди? H бийиктиги 9 дециметр, A 6 дециметр, V 8 дециметр болсо, көлөмдү табат экенбиз. Демек формуласын жасап алалы. Призманын көлөмүнүн формуласын билебиз. Демек көлөмү барабар негизинин аянтына бийиктикти көбөйтүп коебуз. Эми азыр берилген боюнча негизинин аянтын табалы. Негизинин аянты S барабар 2/1 көбөйтүү AB'га. Бул үч буруштуктун аянтынын формуласы. 2/1 турактуу сан барабар 2/1 көбөйтүлгөн A'быз 6-га барабар, V'быз 8-ге барабар болгондуктан чөөнү бири-бирине көбөйтөбүз. Барабар 6 менен 2 кыскарып кетсе 3 көбөйтүү 8 калат. Барабар 24 дециметр квадрат экен. Демек биз негизинин аянтын таап алдык. Негизинин аянты 3 буруштук барабар 3 буруштуктун аянты 24 дециметр квадрат экен. Эми көлөмүнүн формуласына коебуз. B барабар негизинин аянты 24 көбөйтүү бийиктигибизге 9 болуп берилген. Демек экөөнү көбөйтсөк барабар 216 дециметр кубка барабар экен. Демек эсебибиздин жообу барабар B барабар 216 дециметр куб болду.